Победитель в номинации «Международный врач-педиатр». Кандайча мени тандап калдыңар? 9 өлкө башка кайсы өлкөлөр бар экен? Экинчи баласы дагы синдром Дауна менен төрөлүп калышы мүмкүн. Сиз тууралуу каяктан билиптир? Врач-педиатр экенин каяктан эмгегиңер менен калдыңар? Бул биринчисин төрөдүм, дагы төрөй беремби деп дагы алдын ала алса болот. Окшош болгондо кандай синдромдор болот? Баланы кантип кичинекей кезинен Даун же Даун эмес экенин билсе болот. Күчтүү дизайнер бар Америкада. Анан кийин синдром Дауна менен баш кошкондор дагы бар. Анан кантип баланы ошо аутисттен кантип чыгарып алат ал? Биздин менталитет баягы күнөөнүн баарын келинге аударып коймой барго. Булардын уругунда бар окшойт. Баланын иммунитетин качантан баштап көңүл бөлүшүбүз керек? Ал учурда сен ата-энеси эмне иш кылдың, эмнеге карадың? Бала төрөлдү, анан биз канча жашка чейин баланы эмизишибиз керек? Колунда баласы 7 айлык болуп туруп, анан боюнда болуп калган аялдар болот да. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Ай, үйдү коё тур. Жанагы элдин баары үйгө акчасын салып коюп, анан тиги акчасын алдырып ишпеди, же үйдөн жок, же акчасынан жок. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп, монтип отурбайлы. Энең дурайны, башыңды иштетпейсиңби? Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Түшүндүңбү? Ай, окуянын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башта урутпай бар, юристке чалчы, документтерин баарын даяндасын, бар. Азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дейт? Жөнтүрчай ашкал. Карганда жаман карадың өлүмдү көрөйүн. Эчтеке болбойт, жаным десе. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу мейманым бар. Көчө эле Казакстандан жакшы жаңылыгы менен жеңиштүү келген экен. Бүгүн бизде врач-педиатр Эльнура Жумашева. Саламатсызбы, Назира? Сиз Эльнура Ош шаарынан келди. Көчө болсо мына Казакстандан жакшынакай победитель в номинации «Международный врач-педиатр» 2022. Ушундай сонун жаңылыгы менен келиптир. Кыргызстандын атын чыгарып, эл аралык деңгээлге көтөрүп, биздин врач-педиатрлар мыкты экен далилдеп келиптирсиңер. Рахмат. Чоң рахмат. Эмне болуп калдыңар? Кантип алып калдыңар? Негизи бул нерсени мага звонок кылып айтышканда мен үй бүлөм менен отурат болчумун, анан кийин звонок кылып калды. Владимир деп ошол немен менеджер болот экен, анан кийин булар розыгрыш кылтат окшойт дегенмин. Анан айтып, уже серьезно айткандан кийин көзүмө жаш да тегеренди. Казакстанга барыппы деп 2-3 жолу сурадым. Да, вот 9 мамлекет катышып атат. Анан ошонун арасынан сизди тандадык десе, кайра розыгрыш бул точно деп, анан кийин жок. Кандайча мени тандап калдыңар? Почему именно меня выбрали? Эмне себептен? Десем, анан кийин биз ошо комментарий, отзывдардан сиз жөнүндө сураштырдык. Мун үчүн тандаш дагы биз үчүн оңой болгон жок. Анан кийин ошол келип катышып берсеңиз жакшы болот эле дегенден, анан атам менен апам менен маслат бизге айтмакчы кеңешип, анан кийин барып сыйлыкты алып келдим. 9 өлкө башка кайсы өлкөлөр бар экен? Ошол ал жерде баягы көп жактан келген үчүн адам да өтө көп болду. Тажикстан, Казакстан, немеден келишти, Түркменистандан келди, Кыргызстан, Өзбекстан, ар тараптан келишти. Москвадан да келгендер болду, СНГ шаарларынан да келгендер болду. Якутиядан бирөө келди. Аны вообще анан Казакстан эли өзү негизи өтө эле алдыда экен. Ошончо мамлекетти топтоп, башын бириктирип, көңүлүн ачып жаткан, бул да өзүнчө бир чоң ийгилик да. Ар бир келген, сырттан келген жаранга ошондой чоң жоопкерчилик мойнуна алып ошондой нерсени өткөзгөн, бул да бир өзүнчө жетишкендик деп ойлодум. Сиз тууралуу каяктан билиптир? Врач-педиатр экениңер каяктан, эмгегиңер менен кандай? Мен дагы ошону сурадым. Анан эртең элди алып атканда деле ушул нерсени алганда эл дагы баягы таң калып эстери болуп калбасын деген мааниде Инстаграмдан, көбүнчө азыр Инстаграм визитная карточка болуп калбадыбы? Инстаграмдан сурашыптыр, анан
Андан сырткары дагы ошо өздөрүнүн группасы бар экен, мен түшүнүгүм боюнча сурашат экен да журналдардан. Анан ошондон бир-эки мен публикация жазып чыккан болчумун балдардын оорусу боюнча, синдром Дауна боюнча. Ошол нерсе менен анан кийин ошол нерсемди издеп таап калышып, анан фамилиям менен Инстаграмдан издешип ошентип таап калышыптыр. Силер ушу Ош шаарында канча жылдан бери педиатр болуп иштеп атасыз? Мен 10 жылдан ашып калды. Ош шаарында Ошто педиатр болуп эмгектенгениме. Өзүм биринчи карьерага биринчи кадамымды реанимация жандандыруу бөлүмүнөн баштаганмын. Медфакты бүтөөрү менен ошо реанимацияга ишке киргенмин, жандандыруу бөлүмүнө. Ошондон баштап 8 жыл ол жакта мамлекеттин ишин иштедим. Андан кийин үй бүлөлүк себептериме байланыштуу декретке чыктым. Анан ошондон анан кийин уже частный ишканага өткөнгө туура келди. Азыр жеке ишканада иштейсизби? Азыр жеке ишканада иштеймин. Жеке ишканада, Ош шаарында, ошо жеке ишканада балдарды көрүп эмгектенем, жаш балдардын ооруларын көрүп. Анан бүгүн көбүрөөк басым жасайлы деген тема ушул ата-энелердин балдарга анчалык мындай ден соолугуна маани бербей жаткандыгы болуп атат. Жана ошондой эле сиз Даун синдрому менен жабыркаган балдарга дагы көзөмөл кылат экенсиз. Ал синдром кантип пайда болот? Ал пайда болбош үчүн эмне кылыш керек эле ошол жөнүндө? Ооба. Ал жөнүндө да кененирээк айтып кетсем, өзү негизи аял киши баланы төрөгөндө аял зат биринчи өзүн ошо 9 ай баланын ден соолугун көтөрүп, чыңалтып, анан кийин баланы көз жарат да. Ошого чейин аял кишиге эндогенный, экзогенный фактор деп коет, ички жана сырткы чөйрөдөгү факторлор. Ошол нерселердин таасири тийбеш керек. Кандай таасир тийбеш керек? Ошо сырт ичиндеги болгон ошо энеден балага өтүүчү жугуштуу оорулар өтпөш керек. Анан сырткы чөйрөдө ошо күйөөсү менен болгон ортодогу мамиле, чыр-чатак болуп, нервный стрессте жүрүп, ажырашуу учурунда жүргөн болсо, бул обязательно балага таасирин тийгизбей койбойт. Тийгизет. Андан сырткары ошол учурда эмгектенип, мисалы, мамлекеттин ишин иштей турган болсо дагы, ошо мамлекеттин нерв кете турган, мындай чоң жоопкерчиликти алган иши болсо, ол дагы влиять этет. Негизи сырткы чөйрөдөгү стрессовый состояниялар дагы боюнда бар учурунда балага чоң таасирин этиши мүмкүн. Андан кийин ошо сиз айтып кеткен синдром Дауна оорусу менен ооруган балдар бул эч кандай атадан балага же болбосо эне тараптан өтүүчү жугуштуу генетикалык оорулардын эмес. Бул синдром менен төрөлгөн балдардын ар бир ата-эне мындайча айтканда не застрахованные. Синдром Дауна менен төрөлүп калган учурда мурунку изилдеген вероятностторго караганда 40 жаштан өткөн аялдар көбүрөөк кездешип, ошодон көбүрөөк жабыркап калат деп вероятность чыгарган. Бирок акыркы учурларда жашы 20-18 жаштагы апалар дагы синдром Дауна менен төрөлгөн балдар роддомдордо көп кездешип калат. Айрыкча учурларда, азыркы учурларда синдром Дауна менен төрөлгөндөр бизде ар бир 16-17 бала төрөлүп калышы мүмкүн. Негизи күн алыстан ошондой үйлөр чыгып атат. Психологиялык фактор турбайбы? Психологиялык факторго да карабайт. Бул Дауна синдрому менен төрөлгөндөр бул негизи ошо баягы адамда хромосома болот да. Жуптуу анан жупсуз деп. Булардыкы ошол жупсуз хромосома болуп калат да. Ошо негизинде бала ошондой болуп төрөлүп калат. Даже бир үй бүлөдө бир синдром Дауна, чоң баласы синдром Дауна менен төрөлгөн болсо, экинчи баласы дагы синдром Дауна менен төрөлүп калышы мүмкүн. Бул биринчисин төрөдүм, дагы төрөй береминби деп дагы алдын ала алса болот. Бирок алдын ала алыш үчүн боюнда болгон учурда эле обследованияны өткөзүп, УЗИден контроль кылып, анан кийин негизи УЗИст подтверждать этип берген болсо, ал эми ата-энесинин решениясы, ата-энесине берген сыноо дагы ушул баланы чоңойтом десе, тагдырга моюн сунуп, баланы дагы өстүп чоңойтконго туура келет. Анан экинчи сыноон уже чыдай албайм десе, ал ата-эненин эмеси да, мындайча айтканда, выбору. Биздин үй бүлөдө, негизи үй бүлөлөрдө кездешкен, бир үй бүлөдө 2 синдром Даунаны чоңойтуп аткан азыркы учурда
ошондой ата энелер бар, мойын сунуп. Анан кийин анан дагы бир Кыргызстанда дагы бир өтө күчтүү аял бар. Мен аны ошо өтө күчтүү аял дейм, потому что өзүнүн кызы синдром Дауна менен төрөлүп калган. Андан сырткары детдомдон дагы ошондой бир синдром Дауна менен төрөлгөн баланы багып асырап алды. Бул дагы бул өзүнчө бир чоң жоопкерчиликти мойнуна алды да. Ал ошондо мындай психологиялык жанагы үйдө стресс болгондон андан эле төрөлүп калып атабы андайлар? Жок, бул нерсени негизи бул нерсени эч кандай психоэмоция, жогоркуда айтып кеткен эндогенный, экзогенный фактор дегендер эч кандай тиешеси жок. Бул синдром Дауна менен төрөлүп кала турган балдар негизи эч бир адам не застрахован. Мунун эч кандай факторлор дагы влиять этпейт, эч кандай жеген ичкен тамага влиять этпейт, апасынын ден соолугу да влиять этпейт. Бул ошо Кудай Тааланын берген сыноо эле болуп эсептелет. Азырынча муну эч ким, окумуштуулар дагы эч ким түйүнө жете элек. Генетикалык нарушение и болду, все. Анан ошо синдром Дауна деген ошо Даун окумуштуу изилдеп тапкандыктан ошонун атына коюлган синдром. Ошо бардык все на одно лицо. Аны биз Кудайдын адамдары деп коебуз, же болбосо күндүн балдары деп. Ошо бардыгынын өңү түсү окшош болот бири-бирине. Окшош болгондо кандай синдромдор болот? Баланы кантип кичинекей кезинен анын Даун же Даун эмес экенин билсе болот? Эң өтө оор учур ошол врачка дагы, анан кийин роддомдогу болгон ата эненин ортосундагы мамиле. Баягы синдром Дауна менен төрөлгөн аны врач, неонатолог өзү эле тактап аныктайт, анын өзүнчө белгилери болот. Мындайча айтканда көзү бир аз ичине кирип кеткен, анан кийин тили чоң, колдору кичинекей болуп койгон, чакан колдор болот. Ошолордун негизинде тактап биздин өзүнүн белгилери болот. Анан кийин ошол кабарды апасына, атасына угузуш өтө кыйын болот. Анткени бул боюнча көбүн маалыматтары жок. Анан кийин апасы, күйөөсү келет дагы, көптөн күткөн учурдагы балдар ошондой болуп төрөлүп калат. Анан кийин капа болушат. Анан биздин менталитет баягы күнөөнүн баарын келинге оодарып коймой барго. Келинге анан кийин шылташат. Бунун ден соолугу жакшы эмес болчу, бул өзү монтип жүргөн болчу. Анан ошондой төрөлүп калды, же болбосо булардын уругунда бар окшойт деп. Негизи ал менен эч ким, никто не застрахован. Анан ден соолугу үчүн укмуш үй бүлөдөн деле төрөлөт. Укмуш үй бүлөдөн да ошондой балдар төрөлүп калат. Андайлар көп кездешкен. Мындай акыл эси кандай болот, өрчүшү кандай болот алар? Өрчүшү негизи бир аз алардын өрчүшү негизи башка балдарга салыштырмалуу бир аз артта болот. Анан кийин аданда кошумча аларды оору коштоп жүрүүсү мүмкүн. Неврологиялык жактан, эндокринологиялык жактан, кардиология жактан. Кардиология деген жүрөкүнүн порогу болуп төрөлүшү мүмкүн. Ошондуктан ол нерсе мындай алып караганда синдром Даунасыз эле ондой балдарда төрөлүп атпайбы? Ал деген ошо ага чындап ошо эндогенный, экзогенный фактор да влиять этип калышы мүмкүн бул учурда. Только синдром Дауна менен төрөлүп атат, андан сырткары кошумча оорулар көп кездешип калат ошондой балдарда, иммунитети слабый болуп. Анан мындай учурда негизи апа биринчи уккандан кийин 1-2 ай, 3 ай, 4 ай өздөрүнө ишенгиси келбей жүрөт. Анан базы интернет деген жакшы нерсе го, изилдешип, сурашып, поликлиникага алып барганда да азыр көп врачтар уже жакшы маалымат берип, түшүндүрүп айтып калдык. Психологдор менен иштешет бул учурда обязательно. Анан кийин ол бала уже чоңоюп кеткенде апанын менин ортосуна, баланын ортосуна сөз мээрим болот да, мээрим жаралып, анан кийин эң сүйкүмдүү баласы ошол болуп чыгат, эң боорукер бала ошол болуп чыгат. Мисалы мен 4 үй бүлөдө бир бала ошо синдром Дауна менен төрөлгөн болсо өздөрү айтып калат да, эле же мынтип жатсам үчөөсү эч реакция кылбады, ойной беришти дейт. Анан ошо 4-чү балам келип дейт, одеялды үстүмө келип жаап коюп атат, бетимен сылап өп дейт. Бул нерсени ал балдардан сөз күтсө болот, анткени алар күндүн балдары эң боорукер адамдар ошолор болот. Даже ушул жерде отурса, үрүп аткан ит үрбөйт дагы, токтоп калат, ошол адамга келип жармашышы мүмкүн да. Ал бул өзүнчө бир Кудайдын балдары деп коебуз да, бир именно күн балдары, солнечные дети деп. Алардын бир дүйнөсү башкача бүтүн болот экенде. Дүйнөсү башкача болот. Анан кийин азыр биз ошого сиздин дагы бул жерде өтө чоң ролуңуз ойнойт, Кудай буйруса, элдин баардыгы угуп.
мамлекет тарабынан деле бул балдарга өзгөчө балдарды мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эмес, наоборот башка сөздү колдонуп, мүмкүнчүлүгү чектүү бардык нерсеге катышса болот деп. Анткени синдром Дауна балдар булар чексиз деп эстет. Булар ошо синдром Дауна менен төрөлгөн балдар немеге жакын болушат, искусствого жакын болушат. Булардан өнүккөн мамлекеттерден баягы жакшы уход кылып, жакшы карагандыктан, инвалид деп таштап койбогондуктан чет мамлекеттерден булардан күчтүү художниктер чыккан, күчтүү фотографтар чыккан, күчтүү дизайнер бар Америкада. Анан кийин синдром Дауна менен баш кошкондор дагы бар. Бизде да ошондой окуя болуп өттү. Ош шаарында Араван районунда ошо синдром Дауна менен төрөлгөн, ошо синдром менен төрөлгөн бала жакында үйлөндү. Эми ошонун балалуу болушун күтүп атабыз. Кыз үйлөнгөн мындай аң сезими, баягы баланы аң сезими, ата-энеси бири-бирин жакшы тааныган, түшүнүп эле мындай баш коштурушту. Анан кыз дагы ошол балага тийгенге макулдугун берди. Ден соолугу чын эле кызды? Ден соолугу чын эле, баягы баланын эле аң сезими жакшы, бардык жок сүйлөйт болгону ошо синдром Даунанын чертеждору, белгилери бар. Мындай балдар менен занимация этсең, бул балдар жакшы ийгиликтерди жаратат. Искусствонун адамдары булар. Булар бийлегенди жакшы көрүшөт, ырдаганды жакшы болушат, ушундай искусствого жакын адамдар. Такыр башка сонун дүйнө экен, Булардыкы ошондой. Биз мындай аны бөлүп, же мындай коркуп карайт экенбиз, анткени тааныбаганыбыз үчүн, анан кийин булар бири-бирине окшош болгондуктан биздин менталитет ушунчалык аң сезимибиз барып эми оңолуп түшүнүп эле кабыл алып калат деп ойлойм. Анткени башка мамлекеттерде андай балдарга көңүл бурушпайт. Андай адамдарды көрсө, для них это порядка вещей, жөн эле отурушат. А биздикилер өтө таң калыштуу менен карайт. Бир карады, жок, ошомойдон токтоп калбайт. Көп байкайм да. 3-4 жолу карап, анан кийин өздөрүнө келип отуруп калышат. Бул таң калыштын кереги жок. Бул деген нерсе жаңы генетика, жаңы адамдар деген түшүндүктү пайда кылса болот да. Кызык экен, мындай эволюция жүрүп атканда балким ошондой. Ооба, анан биз көбүрөөк душевныйга ооп баратканда, жан дүйнөгө. Эми ал жакты азырга чейин илимпоздор изилденип толук мунун немесин табыш элек, себебин. Эми негизи бул боюнча дагы деле синдром Дауна эмес, андан сырткары ДЦП оорулары менен төрөлгөн балдарды алдын ала алышып атат. Андан сырткары аутизм дагы бизде өтө чоң көйгөйдү жараткан оорулардын бири. Аутизм менен да иштешкен психолог врачтар дагы өздөрүн иштетип, ошонун аркасынан түшкөн врачтар азыркы учурда өтө көп. Ошо синдром Дауна менен аутизм кайсы бир деңгээлде окшошуп кетеби, же экөө башкабы? Экөө абсолютно эки башка оору. Так, аутизм кандай? Аутизмдин чөйрөсү башка. Аутизм менен ооруган балдарга мен айтамын, апалар келет дейм, мунун лечениясы кандай, эмне кылышыбыз керек, кандай подход жасашыбыз керек деп. Анан кийин муну ортодо албетте мындай учурда ошо аутизмди лечение кылып жок кылып берем деген дагы врачтар кездешип калат. Керектүү керек эмес анализдерге целый список анализ көтөрүп келген ата-энелер болот. Ким жөнөтүп десе, паланча врач жөнөтүп, тапшырышыбыз керек экен, ушунун баардыгы керек экен деп. Негизи аутизмге бул жерде чоң себепчи болуп, чоң ошол ситуациядан алып чыгып кете турган, ошо адамдын чөйрөсүнө кошо турган бул эне. Аутизмде айттыңыз, эненин салымы зор деп. Эне акылдуу болуш керек, даанышман болуш керек, көрөгөч болуш керек. Анан кантип баланы ошо аутисттен кантип чыгарып алат ал? Жакында мен Instagram баракчасынан өзүм таап калдым. Анан ошол аялды дагы түйүнө, ошол эненин апанын түйүнө чейин сүйлөшүп, аны менен баарлаштым. Ошо мен билгенден аутизмден алып чыгып кеткен ошол аял болуп эсептелди. Эки баласын тең аутизм диагнозунан алып чыгып, кадимкидей сүйлөтүп, кадимкидей ошол биздин чөйрөгө кошту. Аутизм менен ооруган балдардын булардын өздөрүнүн чөйрөсү болот. Эч кимге көңүл бурбайт, атын чакырсаң карабайт, мындай балдарга кошулбайт, оюнчук ойногусу келбейт алар менен. Өзүнө ылайыктуу жаш баланын оюнчугун берсең ойнобойт да, башка бир предметтерге жармашып, ошол бир предметти кармап жүрө берген балдар болот. Негизи булар боюнча айтып кетсең өтө өкүнүчтүү, өтө жүрөк ой турган нерсе. Анан синдром Дауна менен төрөлүп,
кошумча ДЦП болуп калган балдар болот. Синдром Дауна плюс ДЦП дагы эки диагнозду ушундай эки диагнозу бар балдар бар кездешет. Андан сырткары синдром Дауна плюс аутизм болуп калгандар болот. Негизи бул ата-энелер үчүн өтө чоң сыноо да. Муну алып чыгып кетиш үчүн биринчи апаны даярдаш керек, апаны психологко алып барыш керек, апанын ден соолугун чыңдап, апанын иммунитетин көтөрүп алганда, анан ошол балага мындай кылып чөйрө болуп, өзү апамынтип баланы канатына салып, анан ден соолугун чыңдап алып кете алат да. Анан кийин апа өзү чарчаган, апа ар жактан ар кандай сөздөрдү уккан, андай апа балага жардам бере албайт. Onun үчүн күчтүү эне болуш керек, ошондой баланын колунан жетелей турган, туура жолго көрсөтө турган. Баланын иммунитетин качантан баштап көңүл бөлүшүбүз керек? Эненин баягы карнынын астында жатканда пайда болгондон баштап эле кам көрүп башташыбыз керекпи? Төрөгөндө кандай витаминдерди беришибиз керек? Балдарыбызга кандай витамин жетпей атат? Эмне үчүн иммунитети азайып атат? Анын баарын кантип билебиз? Өзү негизи бул азыркы сиз айтып кеткен нерсе мен күнүмдүк ишимде күнүгө бул нерсе келет, күнүгө бул суроолор берилет. Анан кийин мага мындайча айтканда түш ооп калгандан кийин, түштөн кийин анан иммунитетин көтөрөт элем деп келишет. Анан кийин буга чейин кандай иш кылдыңар? Бала төрөлгөндөн кийин кошумча тамакка качан алдыңыз? Эненин сүтүн канча айга чейин эмди? 2 жашка чейин эмдиби? Же 6 айдан кийин сүтүңүз аз болуп калып кошумча тамак өттүңүзбү? Бир күндө канча жолу тамак бересиз? Негизи ысык тамакты качан бир күндө канча жолу берет? Анан кийин баягы мектеп окуучуларын көп алып келишет да, сабакка көңүл бурбай атат, уйкусу келип эле жүрө берет, айтсаң ыйлайт деп. Анан кийин ал балдардын нагрузкасын карасаң, бул баланын нагрузкасын апасы зорго көтөрөт. Негедир апасы ошол нерсени каалап, баласын таэквондо, бокска берген болот, плаванияга берген болот, гимнастикага берген болот, андан сырткары дагы кружоктору бар, английский бар. И еще очень загруженная программа, мектептин программасы. Анан ошол нерсени бала күнүгө алып кеткенди элестетиңиз. Бул иммунитетти жебей, анан кийин бул анча мынча адам, чоң адам ага туруштук бере албайт. Ал нерсени апа, ата-эне ошо баланын эмесине түшпөйт да, ордуна күнүмдүк жашоосуна түшпөйт. Ал бала эмне кылгысы келет? Ал бала албетте ойногусу келет, чөйрөнү дагы тааныгысы келет. Анан кийин күнүгө бир программада зомби болуп баягы нагрузкага чыдай албай, анан бул учурда албетте баланын иммунитети түшөт. Анан баягындай жакыр жашаган үй бүлөлөрдө албетте аз кандуулук азырынча көп кездешет. Бул аз кандуулук көп кездешип келген. Ошо аз кандуулуктагы иммунитеттин түшүп кеткендердин эң чоң себептеринин бири. Неге аз кандуулук эмнеден пайда болот? Аз кандуулук ошо аз кандуулук неге жакыр жашагандарда колу жок үй бүлөлөр көбүрөөк кездешет десем, акыркы учурларда колу жакшы жашаган үй бүлөлөрдө деле жакшы питание. Менде бар аз кандуулук. Аз кандуулуктун өзү бизде ошо жаш балдар 14 жашка чейин аз кандуулуктун себептеринин бири педиатр жактан алып карай турган болсок, аз кандуулукка курту бар бала, курту болсо баланын гельминттер, мындайча айтканда паразиттер деп коебуз. Ошо паразиттер болсо баягы кандагы, биз ойлойт да бизде баягы курттар только жеп ичкен тамагыбызды гана жеп коет деп. Жок, курттар биздин каныбызды соруп анан жашайт. Каныбыздагы эң керектүү витаминдерди соруп алгандыктан онун негизинде аз кандуулукка да алып келет. Ошонун негизинде биринчи ошо аз кандуулуктун причинасы, себеби болуп куртту гельминттер болуп саналат. Анан экинчи себеби жеп ичкен тамагынан да көз каранды. Анан кийин ошо айтып кеткен могу нагрузкаларда барып аз кандуулук алып келиши мүмкүн. Анткени баланын өтө баягы эмоция, нервтер дагы балага таасир берүүчү нерв терс таасирлер дагы баланын иммунитетин жейт. Анан кийин көбүнчө мектеп окуучуларында эжекеси менен болгон мамилесин дагы бир баланыкын көрүп коюш керек. Ошол барып аткан мектеби жагып атабы, айлана чөйрө менен кандай адаптация алып атат. Бул нерселердин баардыгы баланын күнүмдүк жашоосунда өтө чоң ролдордун бири да. Ага биз көңүл бурушпайт. Мектепке келди. Анан кийин түштөн кийин мага бир күнү убакыт таап келишет да, иштен кийин ону да шашылышта бир витаминди жаздыртып, ошол витаминди ичирип алсам дейт. Негизи бул жерде 100% боло турган болсок, 60-70% ошо дагы эле айланып келип, ошо ата-эненин балага болгон мамилеси роль ойнойт да. Баланы көрүш керек. Если нагрузка слишком көп болуп аткан болсо, азайтыш керек, пока иммунитетин чыңалгыча.
бир кружокторун азайтыш керек, сабактарын дагы жеңилдеткенге өзүң кошумча жардам берип, кызыктырып, анан башынан сылап, бир күндө балага 200дөн ашык сөздү айта албасак дагы, бир күндө 10-15ден ашык жакшы сөз айтып, бетинен сылап, бетинен өп, анан бир сурап койсок, бүгүн күнүң кандай өттү, балам, жакшы өттүбү, жакшы барып келдиңби мектепке, кандай болду, мындай ички дүйнөсүнө кирсең, бала бизге сөзсүз түрдө мындай жакшы бир ичиндеги болгон сырларын айтат. Анан кийин ошо акыркы күндөрү суицидке чалдыккан кыздар көбөйүп атат. Бул нерселердин баардыгы, жоопкерчиликтин баардыгын биз мамлекетке, анан кийин барып мектептин директоруна коюп, эчекесине коебуз. Ал учурда сен ата-энеси эмне иш кылдың, эмне карадың? Мындай ушундай жаман нерселерге, окуяларга карай келсең, ата-энеси Москвада болгон болот, жеңесине таштап кеткен болот, эжеси карап аткан болот, тайнеси карап аткан болот. Бул учурда ошо жоопкерчиликтен ата-энеси качып кеткен болуп атпайбы? Мындайча качып эмес, иштеген кеткен менен ошол учурда жок болуп атат. Бул жерде ошо ата-энени күнүгө бала менен болгон тесный связь, контактта болуш керек бала менен ата-эне. Кандай болуп атат? Эжекеси кийим, айланасындагы досторунун аттары кийим, баласы эмнеге кызыгып атат, бокска берип атса, бокска кызыкпаса, башка бир дзюдого берсин, дзюдого кызыкпаса, бала менен сүйлөш керек, бала менен баарлаш керек, бала эмнени каалап жатат. Ошого карап, анан кийин иммунитет жөнүндө ойлонсо болот да. Түштө анан кийин кымбат баалуу витаминдерди алып ичирип койгон, бул жетишсиздик. Витамин кандайдыр бир убакытта кармап бериши мүмкүн иммунитетти. Мына мен жогоруда айтып кеткендердин баардыгы бул ошо иммунитеттин күчтүү болушуна жакшы жардам берет. Адамдын көңүлү аябай неме экен, мындай ден соолугуна таасир берет экен да. Адамдын Өткөндө бир сонун статья окудум. Ал жакта жанагы комедия көрүп аткан адамдардын иммунитети укмуш иштеп, жана сырттан келген вирустарды мындай оңой жеп койгону. Адам мындай бир калыпта турганда вирустар жыгап кенен кесир жүрөт, иммунитет иштебей атат да. Ушундай сонун бир статья окуп алып таң калдым да. Демек адамдын мындай көңүлү каткырып, көңүлдүү жүрүшү, санасы жоктугу аябай эле ошон үчүн Кыргызда санасы жок, сары сууга семирет деп айтып койгон турбайбы деп атам да. Ошого баланын деле ошо эмоциясы, ички сезими, баланын ата-энесине болгон капачылыгы жок болсо, бала ар дайым шатырап, шатман болуп мектепке кетсе, сумкасын аркага асынган бойдон, чуркаган бойдон. Качан бала сумкасын асынган бойдон, чуркаган бойдон апа мен мектепке кеттим дейт, апасы менен атасынын бактылуу болгонун көрүп жатса. Ошо мен ата-энелерге бул жерде кайрылып кетмекмин. Баланын көзүнчө деле ата менен апа бири-бирин сүйгөндүгүн көрсөтүп койгондо бул баланын эмоциясын жакшыртат да. Анткени баягы бала менен ата урушуп калган учурда, жол айрыкча баягы ажырашуу мезгилге келген учурда бала сөзсүз депрессияга түшөт. Депрессияга түшкөн учурда бала тамак жебей калат, мектепке көңүл бурбайт, мектепте математика болобу, сабак болобу, башка сабак болобу, ошо түндө болгон ата-энесинин болгон ортодо уруш жаңжалын эстейт да, бала депрессия, стресске түшөт. Анан кийин ошондой учурларда деле алып келишет. Анан кийин атасы менен биз кичине эметип жүрөт элек, анан кийин тамак жебей атат, уктабай атат, анан капризный болуп, мен укпай атат, эмне кылайлы дейт. Анан бул учурда албетте психолог да керек. Анан кийин ошо ата-эненин ортосунда болгон грамотный подход, балага түшүндүрүп айтып, бул мындайча айтканда, бул эми мындайды айта берсең өтө чоң тема. Негизи баягы үй бүлөдө атасы үй бүлөнүн жакшына көрүнүшүн кылыш үчүн апасынын бетинен бир өп коюп, кучактап, жакшы мамиле кылса, бул албетте балага да жагат, кызга да жагат. Бул нерсени көрүндүк атет, бала ошону ата-энесинин ксерокопиясы эле болуп чоңоет. Үйдө кандай сөздөр сүйлөнсө, кандай темада көбүнчө сөз болсо, кандай чөйрөдө бала чоңойсо, ошол чөйрөнү сыртка бапарып көрсөтөт. Анан кийин кандай учурда кандай тамактанышса, бул дагы чоң иммунитетке дагы, баланын иммунитетине дагы не только үйдөгү туура тамактануу десе диета эмес, правильное питание эмес, полноценное питание. Күнүгө жакшы калориялык тамактарды жеген бул өтө жакшы. Иммунитет атага да, апага да, балага да, чоң атасына, чоң айнесине. Ошондуктан тамакка дагы бул жерде биздин кыргыздар өтө көп көңүл бурганыбыз жакшы да. Мурун ата-бабаларыбыз эмнеге оорубаган? Ата-бабаларыбыз өмүр бою клетчатканы жеп өтүшкөн да. Бул клетчатка деген сүрсүгөн этте болот, бозодо болот.
Анан кийин баягы жарма шоролор да болот. Кайсы клетчатка деп ойлонуп атпаймынбы? Жер жемиш жебесин. Анан ошогалардын анан өмүр бою иммунитеттери чыңалып, өмүр бою оорубай жакшы чоңоюп, анан кийин чалдар 80-90го чыгып жашашкан, анан 80-60-70деги кемпир барып спокойно барып уйду саап келип сүтүн май кылып, каймак кылып өмүр сүрүп өтүшкөн да эч кандай оорушпаган, потому что экологиялык чистый жакшы тамактарды жеген да. Азыр клетчатка деп не только педиатрияда, в общем медицинада биринчи местаны занимать этип атат. Клетчаткасы бар тамак ашка кошулган тамактарды жеш. Бул ошо клетчатка азыркы мен жогоруда айтып кеткен жүгөрүдө, жада калса баягы бозодагы өтө бир иммунитетти көтөргөнгө чоң жардам берүүчү суусундуктардын бири биздин өзүбүздүн улуттук. Бозо деп ооба, мен да ошол сөзгө негизи эми мындай да, мен толук ол нерсеге кайрылгым келбейт. Негизи жаңы сүзүлүп, жаңы чыккан бозону ичкен бул ден пайда. Эмнеге ошол бозону самал ичип келишип атат го бизде, самал ичип келишет го жаздын күнүндө. Самалга чыккан иммунитети көтөрүлдү дейт, анан кийин каныбыз көбөйдү дейт. Ал мурун кандын препараттарын самалга чейин ичкенде көтөрүлбөйт дагы, анан негедир самал ичкенден кийин резко каны да көтөрүлүп кетет. Кымызында ошо 60-70% клетчатка бар, ошо негизинде кишечниктер тазаланып, ол жерде керектүү бактериялар пайда болуп, анан ошо негизинде кан көбөйүп атпайбы. Анан ошо биздин өзүбүздүн нукура тамактарыбызда толтура жакшы нерселер бар. Анан ата бабаларыбыз өмүр бою эле бозону ичип келген да, анан бозону чектен чыгарып ачытып, конечно, ол эми мээге сразу жардам берет. Өзү адам баласы түйүлүп болуп, түйүлгөндө эле биринчи ашказан пайда болот. Эненин ичинде түйүлдүк биринчи пайда болгондо биринчи мээ эмес, жүрөк эмес, биринчи түйүлдүк ашказан пайда болот. Карасаңыз Кудай Таалам жараткан нерсесин. Анан түйүлдүктөн ошо ашказандан кийин ашказан мээге барып туташат. Ашказандан мээ пайда болот. Анан кийин 4 жума дегенен анан кийин жүрөк түйүлөт дагы, анан жүрөк сого баштайт. Ошондо карасаңыз биринчи биз ашказандан туруп атабыз. Ашказаныбыз биринчи пайда болот. Жүрөк пайда болот экен деп ойлоп турдум. 4 жумадан кийин анан жүрөк пайда болуп атпайбы, жүрөк уже согуп атат. Бул деген сөз биринчи ашказан жаралып атат. Значит, биз ошо ашказанга көңүл бурушубуз керек. Иммунитеттин бардыгын чоң ролду ойногон бул ашказан. Ашказан менен мээ туташтырылган, биринчи анан ашказан менен мээ туташып атат. Ашказандагы болгон нерсе мээге влиять этет. Мээдеги болгон мусор ашказанга влиять этет. Мээде болгон бул эмоция, стресс, депрессия, ашказан, язва. Эркек кишилер эмнеге көбүнчө язва болушат? Булар көп страдать этип, анан булар ыйлашпайт, бакырышпайт, өкүшпөйт, бизге окшоп баардыгын ичине салып берет, анан кийин ашказан жарасы пайда болот, 12 ичеги жарасы пайда болот. Бунун баардыгы ошо нерв системасы менен байланыштуу. Ошондуктан биринчи туура тамактанга үйрөнүшүбүз керек. Туура тамактануу өз нукура тамактар. Анан мен баягындай осознанный мамочкилерим бар. Келишип анан маркетте болгон продуктыларды айтышат да, жок деп айланып кеткен, маркетти эмне кыласың? Өзүңүз жасаган тамактарда толтура витаминдер бар. Лучше ошону жаса, ошону бер. Дем анан бир күндө 4 жолу жасаганга албетте бул кыйын. Анан өзү ошо латыштар келип бизде сабакты туура тамактануу балдарга үйрөтүү боюнча үйрөткөндө биз айтканбыз, биздин айыл жергесинде 4 жолу тамакты келин жасаса айдап чыгат, уже 4-күн бул кечке казан аяктан бошобой атат деп. Кандай кылабыз андай учурда десе, түнөө жасалган тамакты эртең менен ысытып берсе болот деген да жери бар да. Бул жерде эч кандай витаминдер өлүп калбайт, витаминдер сакталат. Ол нерсе учурашы мүмкүн эмес, бирок негизи ошондой нерсени да иштетсе болот. Эртең мененки жасаган тамакты 12ге чейин ысытып кичине бере койгон, бул дагы жакшы. Бул дагы биринчиден убакыт кетпейт, экинчиден биз ошентип эле жейбиз го. Ошентип эле жейбиз, анан кийин эч ким тамак жейбиз, завтракка жейбиз. Анан кийин азыркы ысытылган тамакты жесе болбойт. Анан ысытылган тамакты микроволновкага салып жесеңиз болбойт. Анан бирок микроволновкадагы өзүнчө бир зыян го. Өлө жейбиз ошентип. Анан дагы айтыңыз. Неме аябай таң калып атканымчы, Элнура. Мурун врачтар физикалык адамдын физикалык эле жагын көбүрөөк карап, ошо эле мындай басым жасалчу да. Азыркы врачтар психоэмоционалдык жагын кошо чогуу алып атканы мени таң калтырып атат.
Албетте, анткени азыр андай мурун ошо адамдын ден соолугун физиологиялык жактан карап, баягы мындай түзүлүшүнө карап, анан ошого карап диагноз коюп, а бул жерде образ жизни, ошо күнүмдүк жашоосунун образы баланын ден соолугуна деле чоң роль ойнойт. Бала көп ыйласа, мисалы ыйлак балдар эмчек эмбей калат, эмчек алгысы келбейт. Бул да ошо неврологиялык жактан таасирин ошо иммунитетине дагы роль берет. Албетте азыркы учурда биз ошо психология, неврологиялык жактына өтө чоң көңүл буруп атабыз. Анткени мунун дагы себептеринин бири азыр ошо медицина бир жерде турбай жатат, ар жактан ар чөйрөнү изилдеп окуп атам мен азыркы учурда. Ошондо сиз айтмакчы, адамдын эмоциясы, баланын эмоциясы иммунитетин көтөргөнгө чоң жардам берет да. А муну түшүнүшпөйт биздикилер. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен Айтбек, ол жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Ата-эненин психологиялык эмоциясы аябай чоң таасир берет экен балага. Балалуу болгондон мурун ата-эне болгонго даяр болуш керек экен да. Бизде мындай физикалык жактан өрчө өнүккөн деле ата-эне боло беришет го, а моралдык жактан, психологиялык жактан, финансылык жактан аябай туруктуу болуп, анан жоопкерчиликте ооба мен ата-эне болуп, даярмын жоопкерчилик алганга деп туруп анан бизде иши кылса эле биринин артынан бирин төрөй беришет го, ырыскысы өзү менен деп элечи. Пыттыраткандар. Ой, эми азыр ол нерсени азыр өкөз бул жакка алып чыксак, баатыр энелердин баардыгы бизди жаман көрүшү мүмкүн. Эми жаман көрсө дагы айтышыбыз керек да. Бул нерсе мындай да. Ол нерсени өздөрү деле түшүнүп отурат. Ошо 5 баланы төрөгөндө өздөрү деле жүдөйт. Жүдөй койбойт, обязательно жүдөшөт. Анан кийин буга ошо сиз өтө туура айттыңыз, эң туура. Биринчи ошол адам үйлөнүп жатканда бул үй бүлө курам деп үйлөнөт да. Үй бүлө курам, эртең балалуу болом, анан ошол баланы содержать этишим керек да. Анан тобокел кылып эле үйлөнүп алганда болбойт. Иши болуш керек, үйү болуш керек. Баланы эртең больницадан, роддомдон чыгарып келгенден өзүң үйүң болушуң керек. Эми квартира эмес, квартирадан квартирага көчпөстөн. Сиз айтмакчы, социалдык жактан дагы, берки бүт физикалык жактан баардык жогу туура келсе, анан кийин үйлөнүп баш кошконго бул өтө сонун идеальная семья болуп чыгат, өзүн бири-бирин түшүнгөн, взаимопонимание. Азыр даже баягы азыркы учурда мага баягы кыздар бир интервьюда барганыбызда сурап, прямой эфирде сурашканда, аял киши кайсыл учурда, кайсыл жаштан турмушка чыкса туура болот деп. Ондой да ограничение жок го. Негизи аял киши качан өзүн үй бүлөгө даяр сезип, балалуу болгонго даяр сезген учурда, анан кийин баш кошсо болот. Бул жерде ал суроону мындай берген: кыз бала кайсыл жаштан половой контактка кошулгандай, ошо образды алып кетсе болот деп. Бул жерде обязательно сөзсүз түрдө бул бала контакт деген нерсе бул өзүңө ишенсең анан кийин. Бул деген качан сен апа болгонго даяр болсоң, ошондо анан сен турмушка чыгасың. А бул жерде суроону өзү тура эмес берип жатпайбы? Биздин кыздардын аң сезиминде бир нерсе ремонттош керек, үтүктөш керек, башка жакка алып келиш керек, буруш керек, кыздардын өзүнүн достоинствосын көтөрүш керек. Ушун бул нерсе өтө чоң фактор. Анан мага келип эле бир ооруган 6 айлык бала, 6 айлык баланын килограммы 9-8 килограмм болсо, 7 килограмм бала келип калгандан эме элестетиң. Аны мындай сураштыра келсең, ата-энеси бир нерсе болуп үйлөнгөн болот, күйөөсү Москвада болот, же болбосо өзү квартирада жашаган болот. Анан мен жазып берген дарыларды 2 жумадан кийин алышы мүмкүн, качан гана күйөөсү акча салганда. Ошо менин астыма келип калган 6 айлык баланын өмүр баянын мен эми ошону 20 күнүн ичинде сразу же болбосо 10 күнүн ичинде иммунитеттин көтөрүп жүрүшүм керек. Андай мүмкүн эмес. Onun үчүн мен нар жактан ошо күйөөсүнөн баштап ремонттай албаймын да. Бул нерсе ар бир экинчи адамда кездешип атпайбы? Ар бир экинчи үй бүлөдө кездешип атат. Экинчи үй бүлө болбосо 4-үчү үй бүлөдө кездешип атат. Ошон ар бир адам өзү
өзү жоопкерчиликти алганды билиш керек. Анан ажырашуулар да көп болуп атат. Ошол нерселер дагы баланын ортосундагы баланын чөйрөгө болгон мамилеси 90 градуска өзгөрүп атат да, бул дагы бала дагы стресске келип атат. Ошондуктан бул жерде балалуу болуш үчүн, семья куруш үчүн биринчи өзүңөр даяр болушуңар керек. Аны, пожалуйста. Өнүккөн мамлекеттерде эмнеге 2 эле балалуу болушат, же болбосо 1 балалуу болушат? Булар түшүнүшөт, булар билишет, эртең ошону багышым керек, чоңойтушум керек, көтөрүшүм керек деп ошого гана даярданат. А биздикилер ошо медфакта окуган, өмүр бою медфакта врач болуп окугусу келген, ошо экөөсүнүн айынан же болбосо акесинин айынан окубай калышы мүмкүн. Анткени контрагы жетпейт, же болбосо акчалары жетпейт, анан өзү өтпөй калышы мүмкүн. Ошол нерселерди толтура да, буну азыр айта келсең баардыгы өзү эстеп анан билишет, ооба тура эле дешет да. Негизи адам өзү даярданыш керек, баардык жокко. Бала төрөлдү, анан биз канча жашка чейин баланы эмизишибиз керек? Негизи бала төрөлгөндөн кийин балада сразу 3 рефлекс пайда болот роддомдо. Эне баласын көтөрүп келгенде сураймын, канчанчы боюңузда болушу, канчанчы төрөшүңүз, боюңузда кандай өткөн, кантип төрөгөнсүз, өзүңүз төрөдүңүзбү же кесир болуп төрөдүңүзбү, ушулардын баардыгын сурайм. Анткени ушунун баардыгы дагы баланын ден соолугуна өтө чоң таасирин тийгизет да. Анан 9 ай жакшы көтөрүп, баардык баягы жогоруда айтып кеткен эндоген, экзогенный факторлорсуз жакшы төрөп, бала төрөлөр менен ыйлап түшүш керек. Сурайм, бала төрөлөр менен ыйладыбы, киндигин оролуп калбадыбы, төрөлөр менен көкүрөгүңүзгө койдубу деп, ушулар нерселердин баардыгы чоң роль ойнойт да. Ошол нерселер болбой калган учурлар болот. Бала киндигине оролуп түшөт, бала буту менен келет, бала башы менен келбестен көчүк жагы менен келип калат, аркасы менен келип калат. Андан сырткары чоң плод болуп, же болбосо апасы давление болуп кесире болушу мүмкүн. Өзү негизги биринчи схватка 16 саатка чейин болушу мүмкүн. 4 саатта төрөп койгон бар, 2 саатта төрөп койгон бар. Ушулардын баардыгы баланын чоңоюшуна, ден соолугунун, иммунитети күчтүү болушуна ошо роддомдогу эле окуя чечип коет да. Ошондуктан бул жерде сиз айтмакчы, биринчи эне болгонго даярмын. Азыр бизде гинекологдор тренингде өтүп калышты. Роддомго кантип даярданыш керек, роддомго эмне алып барыш керек. Өтө азыр мындай алып медицина жакшы жактары да жакшы көп болуп атат. Анан ошо бала төрөлөр менен эненин көкүрөгүнө коет, баягы жаннаттан келген баланы, оны сиз да билесиз. Жаннаттан келген баланы көкүрөгүнө коет. Көкүрөгүнө койгондон кийин балада сразу Кудай Тааламдан берген инстинкт, энеден балага ошо адам баласынан өтүп келип аткан инстинкт, сосательный, хватательный, глотательный деп 3 инстинкт болот. Ошо 3 инстинкт биринчи апаны кармайт, хватать этет. Аны бирөө үйрөткөндөй кармайт дагы, анан издей баштайт. Апасынын упчусун издей баштайт. Анан апасынын упчусун издеп тапкандан кийин баягы сосательный рефлекс, өзү упчуну эме баштайт. Ошол учурда бала кыйналып төрөлгөн болсо эмбестен, апа менен контакт кылбай реанимацияга жаткызган учурлар болот. Ошолордун негизи дагы кийин невропатологко көрсөткөнгө туура келет. Ошол учурдагы кийин барып кандайдыр бир запкаларга алып келиши мүмкүн. Ошол нерселердин баардыгы влиять этет. Ошо 3 рефлексти сураймын да, эмдеби, көкүрөгүңүзгө сразу койдубу, роддомдон канча күндө чыктыңар, киндиги канча күндө түштү, төрөлгөндөн кийин саргайбадыбы, анан кийин эмчекти канча айында кошумча тамак алдыңыз деп. Анан сиз айтмакчы, өзү негизи азыркы акыркы протокол боюнча 4 айдан кийин кошумча тамак алгыла деген жер бар. Жаңы протокол боюнча. А биз илгертеден 6 айдан кийин кошумча тамак алгыла деп энелерге үйрөтүп келебиз. 6 айга чейин только көкүрөгүңөрдү эмгизгиле, башка эчтекени кереги жок, эненин сүтүнөн башка эчтекенин кереги жок деп безилдейбиз. Суу да бербегиле, ошо эненин сүтү жетиштүү деп. Суу бербейбизби? Эми өзү ошо бул протоколдо, ошо биз Москвадан, Россиядан келген протоколдо булар бизге. А негизи биз мына Кыргызстандын чөйрөсүнө, погодасына балага суу бериш керек. Айрыкча ош жергеси бар, ысык жерлерде бала суусайт. Анан температура болуп калышы мүмкүн 6 ай учурунда, 4 ай учурунда, 3 айлыгында. Ошол учурларда суу бергенге жакшы. Суу бериш керек. Суу берип турган жакшы. Ооруган учурларда. Анан канча 1 жыл, 2 жыл эмизебизби? Анан кийин өзү негизи Куран китепте деле жазылган, өзү биз физиологиялык жактан алып карай турган болгон учурда 1,5-2 жашка чейин баланы эмгизген туура болуп эсептелет. Анан кошумча тамакка азыркы протокол боюнча 4 айлыктан ошо кошумча тамакка ала башташ керек. Анан кошумча тамак деген ошого
муну дагы бул өзүнчө бир чоң тема. Ошо кошумча тамак деген бул ошо каша, пюрелер сыяктуу тамактарды берсе болот. А негизи 2 жашка чейин баланы толук эмгизиш керек. Анан кийин мындай да учурлар болуп калат, Назира айым. Боюнда чоң баласы, колунда баласы 7 айлык болуп туруп, анан боюнда болуп калган аялдар болот да. Анан бул учурда мен ошо боюмда болуп калыптыр, ошого мунун ичи өтүп калды, ошо негизинде бул арттап кетти окшойт. Жок, если апанын ден соолугу жакшы болуп, эч кандай угроза болбосо, токсикоз болбосо, баланы эмгизе берсе болот. Баланы жада калса, роддомго барып, бала төрөлгүчө бал берки одон чоң баласын эмгизип, экөөнү тең чогуу. Эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойт. Если наоборот жакшы болот. Эмне себептен жакшы болот? Упчунун формасы кармалат биринчиден, экинчиден бул жерде ичиндеги түйүлдүктөгү болгон баланын баягы эненин ден соолугу эмип атканга эч кандай бири-бирине зыяны келтирилбейт. Бул нерсе мен жашоомдо да көргөмүн. Анан сүтү азайып кетти, башка. Если баланын эненин ден соолугун көтөрө албай, анемия болсо, угроза болсо, анан кийин дагы бир кандайдыр ден соолугуна зыян келип аткан болсо, ондо эмчектен чыгарып коюш керек. А ден соолугу жакшы болуп аткан болсо, бул жерде боюнда бала да чоңое берет, и бала бул жактан эмчекти эмип чоңойсо болот. Анан дагы бул баазыр балдарыбыз чоңоюп калды, подросток болуп калды, өспүрүм куракка. Ошол учурга биз кайсы витаминдерин мындай берип турабызбы, же алар деле ошол немеби? Жанагы витаминдер убактылуу эле болуп калабы? Өзү негизи баягы чөйрө дей бербестен, бирок негизи витаминдерге да көңүл буруш керек. Витаминдер сиңиш үчүн баягы айтып кеткен клетчатка деген нерсе болуш керек ичегиде. Ол клетчатканы биз кантип билебиз? Ошо баланын ичи катпайбы? Ичи каткан учурда дагы витаминдер жакшы сиңбей калат. Ошондук витамин бардык 12 ичеги, жон ичегиде сиңет да. Ошондуктан бул жерде ичегилер жакшы иштеген болуш керек. Бул деген курттун биринчи тазалап, ошо кишечникти таза кылып алгандан кийин, анан аскандуулукту алдын ала алганыбыздан кийин, если аскандуулук болсо, аскандуулукка каршы витамин керектүү железо препараттарды жазып, кошумча комплекс витаминдер жазып бергенибиз жакшы. Өзү 6 айга чейин бала энеден өткөн, сүттөн өткөн витаминден башка эчтекенин кереги жок. 6 айга чейин профилактика кылыш үчүн D3 витамин берип койсок болот. Негизи 6 айдан өткөндөн кийин, анан кийин баягы витаминдерди бере баштаганыбыз оң. Мектеп окуучуларына ошого баягы спорт менен алектенген, кружоктон английский сабак, башка сабактар көбүрөөк болгон болсо, ошо омега D3 витаминдердин бергенибиз жакшы. Анан ошо жогоруда айтып кеткендей эле куртту барбы жок, ошо текшериш керек. Курт өзү негизи кан аркылуу көрсө болот, анан кийин ошо чоң заразынан ошо ПЦР аркылуу курттун бардыгын жоктугун билсе болот. Ошол негизде өзү бул дүйнө жүзүндө Кыргызстанда деле курту жок адам жок. Бардыгына сураштырып, изилдей келсең, бардыгында курт бар. Ал өзү жөнүндө белги бербейт. Иммунитети жакшы адамдарда иммунитет качан түшүп, ооруп калган учурларда өзү жөнүндө белгиси бериши мүмкүн. Жаш балдар булдай нерсеге көп чалдыгат. Анткени алар жерде топурак көп ойношот, оюнчуктар гигиенаны жакшы соблюдать этпегендиктен булар көбүнчө жаш балдар жабыркайт. Сонун дагы кенен сүйлөшмөкпүз. Убактыбыз тилекке каршы соңуна жетти. Бүгүн абдан биздин жаш ата-энелер, энелер көбүнчө аябай чоң бир пайда алды окшойт. Кандай болуш керек, кантип даярдык көрүш керек, эне боло электер ал тургай. Ошон үчүн комментарийге өз пикириңиздерди жазып коюңуздар. Элнур айым, дагы бир жолу сыйлыгыңыз кут болсун. Мен аябай кубанычтамын бизде ушундай жакшы врач-педиатрлар келатканына. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин каналга катталып, анан өз пикирлериңиздерди жазганды унутпаңыздар. Дагы кандай темада маек күтөсүздөр, сөзсүздөрдө жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.